Тапшырмаларды чыгарууну улантабыз. 58-ci тапшырманы карайлы. Төмөндө берилген x, y координаттарынын тикбурчтуу системасындагы кайсы функциянын графиги -2, 1, -2, 1 координаттары бар чекит аркылуу өтөт дейт. Ошондо балдар биз жоопту координаталар мына мисалы үчүн мындай болот координаталар. Бул y, бул x деги болот. Ошондо жоопторун жазганда, мына бул x деги бул жакта, y деги бул жакта да. Значит, y-тин мааниси, биринчи x-тин мааниси жазылат, анан y-тин мааниси жазылат да. Ошондо мындай кылабыз. Демек бул x-тин мааниси экен -2, бул y-тин мааниси экен. Ошондо бул f от x-ыбыз y болот да. Y барабар функция негизи ушундай берилет го. Мына y барабар x - 1 деп мындай функциялар ушундай берилет. Ошондуктан бул f от x деген y барабар деген сөз да. Ошондо биз ушул маанилерди берсек, мисалы үчүн бул f от x-ке 1ди берсек, y-тин мааниси, x-ке -2-ни беришибиз керек. Ошондо экөө бири-бирине барабар чыгыш керек да. Ошондо бул -2 болсо, -1ди бул жакка алып өтсөк, 0 болуп калат. Ошондо 0 барабар -2 болуп калат. Бул туура эмес. Демек асы туура эмес болуп калат экен. -2-ни могул эмеге койсок, -2-ни x-тин ордуна койсок, -2 менен бул -2 биригип +2 болуп калат. Анан 1ди бул жакка алып өтсөк, 1 бул эмне болуп калат? 1ди бул жакка алып өтсөк, -1 болуп өтөт. Бул жак 1, бул жер 0ге барабар болуп калат. Дагы туура эмес болуп калды. То есть бул -2, бул +1 болуп өтүп, бул жак 2 болуп калмак экен. Демек экинчиси бул да туура эмес болду. Үчүнчүсүн карасак, бул жер 1, бул жер -2 бул +2 болуп калат. Анан 3дү бул жакка алып өтсөк, -3 болот. Ошондо -2 барабар 2 болуп калат. Бул да туура эмес болуп калат экен. -2-ни бул жакка коебуз. Бул жер 1, муну бул жакка алып өтсөк, +2, так, 3 болот. +3, 4 барабар -2 болуп калат. Бул да туура эмес. Ошондо эгерде А, Б, В бардыгы туура эмес болсо, Д эле калса, анда Дсын текшербей эле Дны туура деп белгилеп койсок болот. Келгиле эми текшерип деле көрөлү. -2 болсо, мына бул 1ге барабарчымбы? 3дү бул жакка алып өтсөк, -3 болот. -3төн 1ди алсак, -2 болот. -2 барабар -2. Демек Д жообу туура экен. 59-чу тапшырманы карайлы. Ошондо тегерек столдун четинде эркектер жана аялдар отурат дейт. Тегерек столдун четинде эркектер жана аялдар отурат. 3 эркектин эч бири бири менен жанашып отурган жок. 2 аялдын да эч бири жанашып отурган жок дейт. Эгер столдун тегерегинде 14 адам отурса, анда бул столдун тегерегинде отурган аялдардын эң аз саны канчага барабар дейт. Эми муну столду сызып, тегеретип, анан карайбыз балдар. Тегерек стол. Ошондо 3 эркектин эч бири менен жанаша отурган жок дейт. Ошондо 2 эркек отуруш керек экен да, мындай мисалы үчүн 2 эркек отурса, анан 2 аялдын да эч бири жанашып отурган жок дейт. 2 эркек, 1 аял отурат, дагы 2 эркек, 1 аял отурат. 2 эркек, дагы 1 аял отурат. Ошондо 14 адам чыгыш керек да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 болду, Анан 13, 12, 13, 14. Эркек, аял, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Так, анда бул столдун тегерегинде отурган аялдардын эң аз саны канчага барабар дейт. 1, 2, 3, 4, 5. 5 аял отурат экен.